Куратор Эсенбаева Назгүл, ССК 219 тайпасынын студенти Дөлөтбек уулу Рысбек. Кыргызстандагы 1916 жылдагы үркүн кыргыз элинин орус падышачылыгынын колониялык саясатына каршы улуттук боштондук күрөшү Россия империясы Орто Азиядагы колониялык саясатты жүргүзгөнү маалым. Кыргыздар орус падышасынын бийлигин таанып, анын буйрук жарлыктарына ылайык милдеттүү болгон. Падыша өкмөтү аймакты башкарууда жергиликтүү элдердин түпкү кызыкчылыктарын эске алган эмес. Колониялык саясаттын күчөшү түпкү калктын нааразылыгын күчөткөн. Падышачылыктын жер саясаты Кыргызстандын түндүгүнө борбордук Россиядан орус украин дыйкандары көчүп келе баштаган. 8 августта Токмокко жакын жайгашкан айылдарда көтөрүлүш башталган. 9 августта Боом капчыгайында Ыбрайым Төлө уулу баш болуп, кыргыз кошууну көлгө бараткан аскерлердин жолун тоскон. 30 миңден ашуун огу менен 200гө жакын мылтык олжо кылынган. Август айынын ортосунда Ысык көлүнүн ойдуңунда Талас борбордук Теңир тоодо күрөш күчөгөн.